Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Иштериңиздер жакшыбы? Амансыздарбы? Коопсуз жана мугалимдер 5-6 класстын мугалимдери болосуздар, бүгүн семинар болуп атыптыр. Гигиена боюнча 5-6 класстардын тазалык боюнча. Нуржигит Кадырбеков агайыбыз бүгүн балыкчы шаарыбызга конокко келип турат. Сиздерди көрүп, ушу кирип өзүм сөзүм бир сүйлөй кетейин деп кайрылып калдык. Рахмат. Assalamu alaikum. Саламатсыздарбы? Көргөнүм абдан кубанычтамын. Мугалим ушундай бир ыйык кесип, өзүндө бар нерсени башка бирөөгө өткөзүп бергиси келет. Колуңда телефон болсо, алтын күмүш болсо, отуруңуз урматтуу. Же башка буюм болсо, өткөзүп берип коюш оңой эле да, жөн эле бердиң, бүттү. Үйүң болсо, каттатып койдуң, бүттү. Бирок илимди, тарбияны өткөзүп бериш оңой нерсе эмес экен. Мисалы, зарядка сайып койсоң деле дароо эле боло койбойт да, таң аткыча толот дегендей. Канча менет, канча аракет. Канча методика керек, багыт керек, туура жол керек, туура акма керек. Ошон үчүн мугалимдин иши өтө оор иш. Ыйманды, адепти, билимди, илимди өткөзүп бериш бул ушунчалык кыйын иш. Балдардын кызыгуусу башка, жөндөмү башка, талим тарбиясы башка, бэкграунд деп коет. Бирөөсүндө ыйман да бар, тарбия да бар, илим да бар. Кемчилдик кетсе, бүт бардыгына мугалимдерди айыптап көнүп калдык. Бирок мен анча-мынча билген нерселерди айтып кетейин, бүгүн семинар экен. Эмне үчүн биз кат издегенди жакшы көрөбүз? Байкасаңар, комментарийлерде деле бирөө сүйлөп койсо, жакшы жагы 1000 болсун, жаман жагы 1 болсун, бир жагы эстелип калат, 1000 жагы көрүнбөй эле калат. Мен муну депутат болгондо биринчи жолу качан байкадым? 3-чү же 4-чү сүйлөгөндө медицинадагы проблемаларды айтып калдым. Чындыгында медицинада проблемалар көп да. Айлапаларга чейин жанагы юрфалар, банецкилер барыптыр. Алар жакта билесиз, каражат азыраак, айлапада эми билесиздер да, күнүмдүк жашоосу кандай. Анан ооруканага келсе эле айтып калат экен да, ушу баргыла дагы анализ алып келгиле, диагноз алып келгиле деп туруп, анан 8000ге чейин акчасы кетип калат экен. Ошону айылдагы ооруканаларга шарт түзүп бербейлиби, ошол жака жибербейли, акчасын кетирбейли, өздөрү иштегендей, же Кыргызстанда мамлекеттик. Бирок мен ушу оорукана эмес, шифакана деп атасак, анткени адам шифа издеп барат, даба издеп барат десем, жөн гана бул кириш сөз болчу, калган сөз жөнүндө эч ким айткан эмес. Шифаканасы чыгып кетти. Анан көлгө келсем бирөө айтат, тетиги шифакана деген депутат депчи. Эмне үчүн бизде кемчилдик издейбиз? Көрсө, мектепте бир система бар экен. Кызыл паста деген. Байкуш бала дил баян жазып келет, сочинение жазып келет, диктант жазат, контролдук иш жазат, үй тапшырмасын жазып келет. Биз катасын тапканга даярданып, кызыл паста менен күтүп турат экенбиз да. Ана мына жериң ошончо менет менен аракет кылды да. Бирок каталарын таап коет экенбиз, ошол нерсе нар жака сиңе берет экен. Демек, бирдеке кылганда жакшылыгын көрбөй эле коюш керек экен, только катасын табыш керек экен деген аң сезимге сиңип калыптыр. Дүйнөдө бир аябай өнүккөн эл бар, тух аябай күчтүү, потенциалы ачылган эл, дүйнөдөгү ачылыштардын көбүн кылган эл, атын атабай эле коеюн. Бирок ошол элдин өзгөчөлүгү, алар жашыл паста менен жакшылыгын издегенде тосулат экен. Бирөө бирдеке жазып келдиби, бирдеке кылып келдиби? Азамат, мына оюң өзгөчө. Бул жерде укмуш логика бар, сонун идея экен. Азамат, мына жериң perfect деп отуруп, ошон үчүн жакшы жактар ачыла берет экен да. Бирдеме кыла берейин, коркпой кыла берейин, баары бир жакшы жагы көрөт деп, адамдар потенциал ачыла берет экен. А бизде болсо, байкасаңар, акыры унчукпаганга көнүп калат. Ким айтат? Ошондо адилеттүүлүк сезими адамдын ынтымагына себеп болот экен, келечекте жакшы адам болушуна себеп болот экен, жакшы мамилеге себеп болот экен. Мен силерге бирдеке айтайын, Алла Таала билет, кимден жакшылык көрөсүздөр? 2 алардамы, 5 алардамы? Мен деле мугалим болгом. Кээде сен 5 коюп жакшы көргөн бала кийин саламга деле келбей калат. Бирок сен анча-мынча урушуп, анча-мынча айыбын айтып, анча-мынча нукуп койгуп жүргөн бала келечекте саламга да келет, сыйлайт, урматтайт. Ошондо билесиң да аттиң депчи. Бирөө 17 жыл илим алыптыр. Ошондо 17 жылдын 15 жылын илим алып, адеп үйрөнүптүр. 2 гана жыл илим алган экен. Анан окууну бүтүп кеткенден кийин ушунчалык өкүнгөн экен, каап мен 17 жылдын 15 жылын гана адеп үйрөнүп бекер кылыпмын. Муну билгенде 17 жыл тең адеп үйрөнмөкмүн депчи. Ошон үчүн адеп башка. Чындап эле бирөөнүн бир Омдун законун билгени, же Ньютондун законун билгени, же Пифагордун теоремасын билгени эсинде деле калбайт. Сага кылган мамилеси эсинде калат.
анча мынча көңүлүң чөгүп турганда көңүлүң көтөрүп койгон эсиңде калат, кыйналып турганда кабар алган эсиңде калат. Ошого балдарды көп эле ставка кое бербейли да. Пушкин деле математикада аркада отуруп алып сүрөт тартышкан. Бирок тарыхта ким калды? Томас Эдисон бар го, ошону илим алганга жарабайт, билим алганга жарабайт, жөндөмү жок деп туруп айдап ийген экен. Балдардын потенциалын ачалычы. Бүгүндөн баштап барыңыздар дагы ушул адамда башкадай жок, кайсы сыпат бар деп туруп эң начар билген балдардын жаман жакшы сыпаттарын издеп көрсөңүздөр табасыздар. Анткени Алла Таала бардыгыбызды жөн жараткан жок. Ар бирибиз уникалдуубуз. Бекеринен эриндин издери, мына манжанын издери окшоп кетти деген сөз эмес да. Тигиде жок, 1000 отличниде жок, бир жакшы сыпаттар бар, ошол эки аларлардычы. Ошентип отуруп жакшы маанай менен анан дагы бир балдарга киргенде оюн ойнотуп атам. Азыр үй бүлөмдө деле ошол оюнду ойнотсом деп атам. Мисалы, сиздин атыңыз ким? Максат. Мына Максат, сиздин атыңызчы? Элизага кеткен жакшы сөздөрдү тапкыла. Элиза, сен эстүүсүң мисалы. Элиза, сен дагы ким таап берет? Эрктүүсүң. Ошо окшогон нерселерди айтыра бериш керек. Анан күнүгө бирден комплимент, бир адамдан бирден комплимент. Комплимент башка, мактоо башка. Адамга мактоо жарашпайт. Биз мактоого ылайыктуу эмеспиз. Адамды мактасаң бир өзгөчөлүгү бар экен, адам ишенип алат экен да. Чындыгында биз мактоого ылайыктуу эмеспиз. Бүгүн бар, эртең жок. Бүгүн жакшы, эртең жаман. А бирок комплимент жакшы нерсе. Комплимент менен мактоо эки башка да. Кээде кийим кийип келет, эмнеге көрсө, байкаса деп. Ошол сыяктуу эле нерсе. Сенин бул мүнөзүң жакшы, бул сыпатың укмуш, мынтип койгон жарашат, күлгөн жарашат. Ушул нерсе адам жакшы сыпаттарын көбөйтүп кете берет экен. Эмне үчүн үй бүлө зомбулугу күчөп атат? Себеби күйөө келип аялга зомбулук кылат экен, анан кетип калат экен, аял да бирөөдөн чыгарыш керек экен. Ал жеткенди ким? Баласы. Кайненесине ал жетпейт. Досуна бирдеме десе уруша кетет, кошунасына тил өтпөйт. Анан баладан чыгарып отуруп, анан бала да агрессивный болуп үйрөнүп алат экен да. Мектепте деле кээде күч колдонот эле, биздин мугалимдерибиз дурат эле. Биз эч кимге айтпайт элек. Айтсак кайра өзү дурушат эле ата-эне. Сенден кетти да кантип эле жөн эле ура берсин деп. Бирок бир өзгөчөлүгү муштум анча мынча муш көргөн бала маселени муш менен чечип калат экен сыртка чыккандачы. Зомбулук аракетке да мунун таасири бар экен. Цепная реакция деген ошол экен да. Ошон үчүн көргөнүңдү көрсөтөсүң деген бекер эмес. Бирөөгө бир жылмайып койсоң, ал да бирөөгө жылмайгысы келет. Бирөөгө салам айтып койсоң, ал да бирөөгө салам айткысы келет. Ошого жакшылык тарката берели, мамиле менен, сөз менен. Мамиле менен, сөз менен. Анан ошончо ата-эненин балдарын топ-топ талим тарбия берип атасыздар, Кудай сабыр берсин, күч кубат берсин. Мен мугалимдерге кээде жаман сөз айткандарга айтам да, мейли, айтсаң айтчы. Бирок үйүңө бар дагы бир теманы балаңа өзүң түшүндүрүп берчи. Зататош түшүндүрүп берип койчу, нөлдөн баштап. Башта жакшы эле баштайсың, заттын атын билдирген сөз зататош деп аталат деп баштайсың. Анан жарым сааттан кийин ошо баласын койгулап аткан болот да. Мээси жок эле, мээси жок, апаң тартып калсын депчи. А бирок мугалим канча адамдардын балдарын окутуп, түшүнбөгөн нерселерди түшүндүрүп атат. Силерге чоң рахмат. Кудай күч кубат берсин. Ошого мугалимди сыйлабаган адамга илим билим жукпайт деген бекер сөз эмес. Биринчи мен ата-эне болсом, мугалимди сыйлады үйрөтөт элем. Кантип билими жугат? Бул бир. Экинчиден, көп учурда балаң жамандап келсе, барып мугалиммен урушуп кетип атасың. Мейли, мугалим унчукпай кала берет. Бирок ошо балага болгон жакшылык калуу сезими жок болуп калат экен да. 2 алабы, 5 алабы эши жок. Анча мынча кемчилдигин мурда айтып турат эле, оңолсо экен деп азыр айтпай да коет экен. Эң жаманы игнорирование кылып коет экен да. Эмне болсо ошо болсун, аксунун башы жошу болсун. Ошол балага кийин кучагын ачышы мүмкүн экен мугалим, 20 жылдыкка келгенде, бирок жүрөгүн ачпай коет экен. Анан бала да ошондой болот экен. Бир жолу катуу тийип койсоң, кийин жүрөгүн ачпай коет. Ошо жүрөгү жабылбасын. Эмне үчүн кээде мектеп психологу дегенге мен каршыны айтып берейинби? Психолог дегенде, эгерде чыныгы психолог болсо, конкурс менен келсе мейли. Бизде айылда завод жок, фабрика жок. Мугалимдердин орду, мектептердеги жумуш орундары айыл өкмөтү үчүн, аким үчүн жөн гана кээде туугандар жайгаштыра турган жер көрүнөт экен да. Жумуш ордун жок да башка. Анан психолог деген бир штат болсо, психологдор, аябай квалификациясы жогору психологдор бизде аз эле. Анан мынтип отуруп туруп бир таанышын таап коет экен. А психолог деп ишенип келип, ата-эне сырын айтат экен, бала сырын айтат экен. Ал барып башкаларга ошол сырды айтып коет экен да. Анан бир чогулушта айтып коет экен, мага келип мынтип айтты, тигинтип айтты. Адам деген адам, өзгөчө аял киши ичинде сөз сактап жүрүш өтө кыйын. Айтат го, сырды сактап жүрүш дейт, тилдин алдына чок салгандай нерсе дейт. Анан барып ал бул таанышын айтат, бул таанышын айтат. Ошентип отуруп, баягы баланын досторуна баягы сыр жетет экен. Кошул ташыл болуп отурупчу.
Анан келип туруп сен антипсиң го, мынтипсиң го, психолог айтып жүрөт экен деген сөздү укканда баланын адам болгон ишеними жоголот экен. Бир, экинчиден катуу стресс болот экен. Ошондон улам өздөрүн өздөрү кол салгандар бар экен. Эми ал сырды кимге айтты? Психолог айтты, эч кимге айтпайт деп айтты. Мага бир пайдасы тиет, кеңеш берет деп айтты. Ошого сырларга аябай байлангыздар. Кээде бала келип сырын айтса, кээде кызым мага сырын айтат. Апасына айтпаган сырын айтат. Мага айтылган сыр апасына жетпейт. Бирок апасына бир күн ошол сыр айтылып калса, ошол эле күнү келе калат да телефон чалып, апаң балаң мынтип атат депчи. Чын кетип атып, бала бакчага кетип атып, ата мен бирөөнү сүйүп калдым деп айтып атпайбы? Оозум ачылып калды, биринчи жолу ушундай жагдайга түшкөнүм. Эмне кылышымды билбейм, бирок апама айтпаңыз деди. Ошол айткан жокмун. Бир күн эле айтат, аял, кызык, кызың бирөөнү сүйүп калыптыр депчи. Сага ким айтты десем, менин карындашым айткан экен, карындашым аялым айтыптыр, аялым кара эч кимге айтпа десе, дароо келип мага айтып атат. Анан мен ошол баланы көрөйүн деп кызыккан да жокмун. Эми кызымдын сезими экен, кыйналбаса экен, эми бизге күлкү болгону менен бул проблема да. Стресс болбосо экен, балким тиги баладан кандай жооп болот билбейм да. Садикке мен алып барат элем. Бир күнү аялым мен апарып келейинчи, эмне баягы баланы көрүп келем дейт да. Аял кишиге аябай мындай кызык болот турбайбы, любопытство күчтүү болот деген. Иши кылып ишиңиздер абдан оор. Мен эми билген 2-3 нерсемди айттым. Айта турган нерсе абдан көп. Анан дагы бир декени. Өткөндө бир Англиядан келген психолог менен сүйлөшүп отурсак, биз мынтип айтат экенбиз да, телефон бергендечи, жарым саат гана көрөсүң дейт экенбиз. Же 15 мүнөт гана көрөсүң депчи. Анан бала мынткенде эле 15 мүнөт батарея өтүп кетет да. 15 мүнөт бүтү деп алып коет экенбиз, баланын шагын сындырып коет экенбиз. Бала да ишенбейт экен. Ошон үчүн балага көрсөтүш керек экен. 15 мүнөт деп айтпаш керек экен. Сааттын жебеси мына жерде турат. Могул жерге келгенде андан кийин телефонду алып коем деш керек экен да. Ошого бала ишенет экен. Ошого бала көнөт экен. Анан 15 мүнөт деп бул сага убакыт көрүнөт. Мынтип баштаган балага билинбейт да, 1 мүнөттөн кийин алып койгондой болуп, ошондон бекинип көрмөй, алдап көрмөйлөр башталат экен. Айтар биле турган иштер өтө көп экен да. Башынан сылап, сен жакшы деп тарбиялаганга жетпейт баары бир. Эң аягында айтарым ушул, жумшак эле бололу. Катуу менен жумшактын айырмасы чоң. Жумшактык башка, боштук башка. Япондор күлүп, кичпейли болот, бирок өздөрүнүкүн бербейт. Эмнеге айтып атам? Анткени бир адам өлүп баратканда шакирттер келип сураптыр. Бизге акыркы кеңешиңиз кайсыл дегенде, ушундай оозун ачып туруп тилин көрсөтүп койгон экен. Анан түшүнбөй калат, бул эмне дегениңиз, түшүндүрүп бериңизчи деп, ушундай кыйналса да түшүндүрүп берген экен. Мына дагы бир жолу оозумду ачып тилимди көрсөтөйүн. Тишим көрүнөбү дептир, тишиңиз жок экен дептир. Тилимчи, тилиңиз турат. Тишим катуу болчу, ошон үчүн жок болду бардыгы. Тишим жумшак, ошон үчүн дагы деле жашап атат. Жумшак эле болула деген экен. Аялга деле жумшак бол, балага деле жумшак бол. Биз башынан катуу карма деген туура эмес түшүнөт экенбиз да. Аялга бир сөз айтылат, бош келбе деп. Эркекке бир сөз айтылат, башынан катуу карма. Эки жакта экөө айтып коет да. Булагы башынан катуу карма. Нар жакка барып кыздын достору айтат экен, бош келбе деп. Ушу эки сөз өмүр бою үй бүлөнү мындай кылып коет экен да. Акыры кимиси күчтүү болсо жеңип чыгат экен. Негизи аялдар жеңип чыгат аягында, билем аны. Кудай күч кубат берсин, бактылуу болуңуздар. Рахмат.